Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urmatlı cemaat, urmatlı Müslüman bir tuğandar, urmatlı Tacik bir tuğandar. Bardığız dinde bir biz, mazhabımız bir. İmam Ebu Hanife mazhabındayız. Akidamız bir, İmam Maturidi'nin akidasındayız. Maşrab tasavvuftağı maşrabımız bir, Nakşibandiya tarikatındayız. Endi sizlerge menin uşunda bir dindegi bir kengeç katarı dep kabul alasızlarбы, kebiribиz жаштарыбыз насаат деп kabul alabызбы, kim kanday kabul kılsa aytor özü bilet. Menin niyetim жақшылыққа чакыруу. Анткени Кур'ан-ы Каримде وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. Sizler жақшы иштерде, таквалык иштерде бири-бириңерге көмөктөш, жардамчылык кыла дейт. Энди ошол күнөө иштерде бири-бириңерге душман болууда эч качан көмөктөшүп жардам бербегиле, кызматташпагыла дейт. Taavanu fil birri ve taqwa degeni sooп иштерде бири-бириңерге жакшылык кылууда, бири-бириңерге ушундай зыян жеткизүүдөн сактанууда, таквалык кылууда жардамдаш болгула, кызматташ болгула, көмөктөш болгула деген аят карима бар. Ушул аяттын темасында, ушул баптан сиздерге кайрылгым келет. Кур'ан-ы Каримде көптөгөн жерлерде абдан жакшы насааттар айтат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал аср сүрөсүнө карайлык. Аллах субхана ва таала ушул жерде асырга касам ичип айткан. Иннал инсана лафи хуср. Инсан сөзсүз зыяндуулукта, зыянда болот, зыянкечтикте болот. Ошол динини билбесе, имансыз тарбияда жүрсө, исламыны тутунбаса, ошол таухиди тасдиқи болбосо, дайым зыянкечтүүлүктө болот. Иллаллазина аману, ошол зыянкечтиктен кутулат экен иман келтирген адамдар. Аллах Тааланын жалгыздыгына иман келип, ынанып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарчылыгын тастыктап иман келтирген адамдар, булар ошол кор болуудан, зыянкечтүүлүктөн кутулат экен. Экинчиси ва амилус салихат, салих амалдарды, жарактуу амалдарды жасаш. Акырет үчүн жарай турган жарактуу амалдарды жасаш. Салих амал дегенден максат сооптун түрлөрүн жасаш. Мейли ибадатта болсун, мейли мамиледе болсун, кандай учурда болбосун, жекече болобу, көптүктүн арасында болобу, ошол салих амалдарды аткаруу керек. Анчынан фарздары бар, важиптери бар, сүннөттөрү бар, мустахабтары бар да, ошолорду жасаш. Ва тавасау бил хак, бири-бирине чындыкты үгүттөп, чындыкты осуят кылыш керек. Ва тавасау бис сабр, жана бири-бирине сабырдуулукка үндөш керек, үгүттөш керек экен, сабырдуулукту осуят кылышыбыз керек экен. Тажикстандагы дамылаларга менин кайрылуум, жаштарды бирине ырбатып, бири-бирине кайрап, ачуулукка, кызуу кандуулукка үндөбөстөн аларды токтоолукка, сабырдуулукка, салаваттуулукка чакыруу керек. Мекенди коруп өлгөн адам бейиште деп жалпылай айтканы менен, чынында ал мекен акыйкатта кимге карайт, талаш болгон нерсени анық кесип сүйлөгөн жакшы эмес. Кат'иян кылып айтыш дурус эмес.
анық болгон нерсени кесип сүйлөсө бир аз чындыкка жакын болот. Эми эч кимибизге анық болбогон, илгертен талаш тартыш болуп келген, ар кимдин өзүнө жараша далилдери бар. Менин жерим, сенин жериң дегендей көптөгөн далилдери бар. Ошол себептен кескин түрдө мекенди коруп, мекен үчүн өлгүлө, бир эмес, эки эмес, үч эмес, 1000 жан болсо дагы бергиле деп кайра баягы өлүмдү күчөйтүүчү себептерди айтпаш керек. Шайыт өлөт, ким өлсө бейишке барат деген сөздөрдүн бардыгы жалган. Бул сөз менен кайра бири-бирине душманчылыкты, бири-бирине согушту күчөйтүү, жалындуу отту жаккан сыяктуу болот. Андан көрө кээде туташып келаткан өрттү өчүрбөй, кайра аны бензин чачып күйгүзгөнгө окшош болот. Ошондуктан Тажикстандын дамлалары жана Кыргызстандын дамлалары, бүткүл дүйнөдүн дамлалар, сиздер элдин көпөрөсүсүздөр. Аллах менен элдин ортосунда көпөрөсүздөр. Туура, таза, чыныгы, чыдамкай, бекем, бышык көпөрө болуңуздар. Аллах Тааладан коркуңуздар. Эптеп напсибизге алдырып, өзүбүздүн напсибизге ылайыктап, жаштарды курчутуп, жөндөн-жөн аларды курбандыкка чалбаңыздар. Балдарыбыз болот, кыздарыбыз болот, агаларыбыз болот, инилерибиз болот, аталарыбыз болот, эже карындаштар, апаларыбыз болот. Ушулардын бардыгын жөндөн-жөн курбандыкка чалбаңыздар. Хадис шарифте келет: "Ал-фитнату наиматун". Бул интрига, фитна. Бул уктап жаткан, мындайча айтканда, абдан терең уйкуга кеткен бир фитна экен. Муну ойготкон адамга Аллахтын каргышы болсун деп пайгамбар салам каргап кеткен. Эми ушуну элдин арасында ал жакка өтүп бирди чагымчылап, шуурап, тияка барып, дагы бир нерсени чагымчылап, кыскасы эки элди чагып, уруштурган, фитнаны козгогон адамдарга түздөн түз пайгамбар саллаллаху ушул хадиси тиешелүү болот. Фитнаны ойготуп элдерге таркаткан адамдар, булар Аллахтын каргышындагы адамдар. Кудай Тааланын каргышынан коркуңуздар. Дамлалар, сиздер дагы Тажикстандын дамласы болосуздарбы, Кыргызстандын дамласы болосуздарбы, ушундай урушка үндөй турган, инструмент боло турган аяттарды, хадистерди айтпаңыздар. Тынчтыкка чакырыңыздар. Астазбила удхулу фис-силми каффатан деген аят кариманы эсиңизден чыгарбаңыздар. Бардыңыздар жалпылай тынчтыкка келиңиздер, тынчтыкка кириңиздер деп Кудай Таалам өзү чакырып жатат. Аллахтын чакырыгына көнүңүздөр жана багыныңыздар баш үстүнө деп ынтымакка келиңиздер. Аллахым жалпыбыздан ыраазы болсун. Бир туугандарым, момун мусулман бир туугандарым, жер бетинде жүз көрүшпөсөк дагы, жер астында, Аллахтын астында, сүйүктүү пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын алдында бири-бирибиздин жүзүбүздү кантип карайбыз? Макул бири-бирибиздин жүзүбүздүн карадык дейлик. Кантип Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын жүзүн карайбыз? Кантип Аллах Тааланын жүзүнө карайбыз? Аллахтын жамалы насип этеби, этпейби? Биз бири-бирибиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болсок, үммөт бири-бирине болбогон бир эки карыштай жер насип этеби, этпейби? Ошон үчүн бири-бирибизди курбандыкка чалсак, жаныбызды кыйсак, намысыбызды, малыбызды бүт бардыгын ушинтип тоносок, кандай биз үммөт болобуз? Расулулла саллаллаху алейхи вассалам ушундай болгула деп бизге үлгү калтырып, же болбосо ушундай болгула деп үгүт калтырган беле. Коюңуздар, тынчтыкка келиңиздер, ынтымакка келиңиздер. Ачуу кандуулукка, кызуу кандуулукка алдырбалы. Дамлалар, сиздер бекем элдерге, жаштарга
Тәжікстанда болобу, Кыргызстанда болобу, насаатыңыздарды аябай тынчтык жолуна чакырыңыздар. Кан бериш оңой, жан бериш оңой. Бул аманат, канда, жанда. Эмне үчүн бергендигибизден эртең кыямат күндө суралабыз. Ошол суроого так далили менен жооп берсек жакшы болот. Так далили жок жооп бериш өзү үчүн чоң кыйынчылыкты, кыжылачылыкты жаратат. Ошондуктан талаш маселеде биз келиңиздер, башчыларыбыз, мамлекетибиздин жетекчилери бар. Ошолорго тапшыралык. Ошолор өздөрү дипломатиясы менен жакшынакай көркөм кооз чечип элдин ынтымагын, тынчтыгын камсыз кылышсын. Биз мусулмандар, биз адамдарбыз. Кандай болсок бизге жараша падыша болот. Тажикстандын эли өздөрүнүн падышасына ылайык эл болгондой, Өзбекстандын эли Өзбекстандын падышасына ылайык болгондой, Кыргызстандын эли да кыргыз падышаларына ылайык элбиз. Бири-бирибизге шүкүр кылалык. Бири-бирибиздин кемчиликтерибизди толуктайлык. Туура эмес айып жоруктарды жоёйлук. Бири-бирибизге парда болойлук. Бири-бирибиздин аркабызды чукуп ачпайлы. Ынтымакка келели, урматтуу жамаат. Падыша деген бул ата. Атага кулак салуу бул важип, милдет. Атаң алкаш болсо да, бузук болсо дагы, бирөө атаңдын үстүнөн бир сөз сүйлөсө, ардан намыстангандай, биз дагы келиңиздер падышаларыбыздын аркасынан жаман нерселерди жок дегенде сүйлөбөйлүк. Алардын аркасынан жаман нерселерди сүйлөгөн сөздөрдү кайтара албасак дагы, калкан боло албасак дагы, өзүбүз тыялык. Ошого окшогон жаман нерселерди угуп, ээрчип кетүүдөн сактаналы. Акаевдин учурунда Акаев туура эмес болсо дагы падыша деп келдик, баш ийип келдик. Демек, Бакиевдин учурунда да ошондой болдук, Атамбаевдин учурунда да ошондой болдук. Бардык падышалардын алдында, бардык падышалардын заманында ошо ата деп билгенибизден кийин, ата кылып шайлаганыбыздан кийин баладай болуп, кулак салып, кызуу кандуулук алдырбастан жакшы мындай бир даанышмандык менен маселелерди чечүүгө аракеттенели. Тополоң интригалардын, эч кандай фитналардын бизге кереги жок. Шайтан алейхи лаанаты мусулманды мусулман өлтүргөнүнү эң катуу сүйөт. Биздин колубузга курал берип, кафырлар бири-бирибизди кайрап жатат. Ошондуктан эсибизге келейлик. Бардыгыбыз Аллахтын пендесибиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүбүз. Үммөт болгондон кийин кызуу кандуулук менен жаштарды бири-бирине кайрабайлык. Урматтуу дамлалар, сиздерден мен өтө суранып кете турган негизги көйгөйүм ушул болчу. Сөздү өз ордунда кабыл аласыздар деп терең урматтоо менен сиздерди сыйлап, Аллахтын бир күнөөкөр, кемчиликтүү пендеси. Астагфирулла, иннама дунья матаул гурур деген аят кериме бар. Ошол аят керимени жакшы эске ала турган болсок, бул дүйнө байлыгы менен, бийлиги менен момун мусулманды азгырып турат экен да. Ошол азгырыкка биз азгырылбашыбыз керек да. Бийлик деп азгырылып бири-бирибизди өлтүрбөш керек, байлык деп азгырылып мусулманды өлтүрбөш керек экен да. Ушуну жакшы эске алсак, Аллахтын алдына мындай айтканда күнөө менен барбастан бир сооп, бир жакшы иш менен барсак, жүзүбүз да жарык болот да. Өзү биякта толтура күнөө кылдык, анан ошол күнөөлөрүбүзгө кара бир из менен точка кылбайлык. Андан бетер күнөөкөр болуп, Аллахтын каарына жолукпайлык да. Ошондуктан эрежени сактап жашайлык, тартиптүү мусулман болсок жакшы болот. Мектепте тартиптүү окуучуну мугалимдер кандай жакшы көрүп бааласа, тартиптүү мусулманды Аллахым жана пайгамбарлар жана жалпы момун мусулмандардын үстүндө турган аалымдар да ошондой баалайт, иншалла.
келиңиздер, тәртиптүү болойлук, тәртиптүү мусулман болойлук, эрежени сактайлык, падышаларыбызга баш ийели, падышаларды сыйлайлы. Канча күн болсо дагы падышабы ошончо күнүн сыйлайлык. Ошондуктан сый көрсөтсөк, сый көрөбүз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аты жөнүнө айтпады деп бекинип сүйлөптүр дебеңиздер. Атым Аскаралы Дамыла. Дин кызматкери, мударрис жана имам болуп иштеп келгенбиз. Эл астында бир аз болсо да кызмат кылганбыз. Азыр да иншалла эл астында чыгып мечиттерде кызмат кылбасак дагы, туш тараптарда балдарды окутуп, элдерге үгүт насаатыбызды аябастан салттык динге, традиционный ислам деп коебуз, өзүбүздүн Абу Ханифа мазхабына ар дайым бекем элди үндөп келген мударристердин, устаздардын биримин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.